Интернет булактарынан алынган акыркы маалыматтар менен таныштырып, Миргүл Эшбаева, саламатсыздарбы? Жунуш Алиев менен Опунбаевдин кылмыштарына качан баа берилет? Баткенге болгон иш сапарында Садыр Жапаров элдин суроолоруна жооп берип жатып, Кашкар Жунуш Алиев менен Орозбек Опунбаев изделип жатканын, кылган иштери боюнча жоопкерчиликке тартыларын айткан. Андан бери 2 айдан ашык убакыт өттү. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин күч органдары Жунуш Алиев менен Опунбаев боюнча үн катышпайт? Же алардын кылмыштуу аракеттерин жашыргысы келишеби? Эске салсак 5-6 октябрдагы башаламандыкта жүздөгөн мекендештерибиз жаракат алышкан, укуктук саясий баа берилиши керек да. Ошондой эле 500гө жакын милиция кызматкерлери да ар кандай соккуларды алышып, дарыланып чыгышканын айтылган. Дал ошол нааразычылык акциясында Жунуш Алиев ички иштер министрликте, Опунбаев УКМКны таштап качып кетип атышпайбы? Бул эмне деген жорук? Мамлекеттик жогорку кызматтагы жетекчилердин мындай кылыктары кечиримсиз. Мыйзамдуу талаада жооп беришпейби? Ал эми Кой Таш окуясы боюнча экөөнүн кылмыштары чектен ашканы жашыруун эмес, коомдук пикир катары кабылданып калды. Качан баа берилет? Депутат Ормонов министрдин орун басарына ачууланды. Койчу көп болсо кой арам өлөт. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Улукбек Ормонов Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн канча чет элдик жаран бар деген суроо узатты. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов бул суроого так жооп бере албагандыгы үчүн депутатты кыжырданты, деп элдик медиа сайты жазып чыкты. Анда айтыңызчы, мыйзамсыз жүргөн канча чет элдик жаран бар Кыргызстанда? Мен өткөндө да суроо бергенмин суроомду, экинчи окууда дагы. Ошол учет барбы силерде? Бизде андай маалымат жок. Бирок канча мыйзам мамлекет сырткы мамлекеттен келген кишилердин киргени бар. Мисалы 2020-жылы 2.244.988 иностранный граждан кирсе, 2.252.195 чыгып кеткен. Бизде ошондой маалымат бар, а мыйзамсыз жүргөн боюнча бизде андай маалыматтар жок. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар. Мына биздин атайын ички иштер кызматынын жооптуу кишиси мыйзамсыз жүргөн чет эл жаран жөнүндө маалыматым жок дейт. Бул эмне деген? Биз мыйзамды ошолор жөнүндө кабыл алып атабыз. Демек, бул даяр эмес, булар такыр. Ошол учет боюнча мен сунушум берген болчумун. Учет жок бизде. Эч ким мына жакшы макал бар. Жанагы койчу көп болсо кой арам өлөт деген. Ар органдар жооп берип отуруп, же миграция жооп бербейт буга, же ички иштер органдары жооп бербейт, же ГКМ жооп бербейт. Ошондуктан канча чет элдик бар экенин эч ким билбейт азыр. Мыйзамсыз жүргөн. Бишкекте Карышкыр аттуу Крим авторитет кармалды. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун лидери Карышкыр деген каймана аты бар Мурсалым Өмүрзаков кармалды. Бул тууралуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери билдирет. Маалыматка ылайык кечээ 19-январда УКМКнын кызматкерлери Альфа атайын бөлүгүнүн колдоосу менен уюшкан кылмыштуу топтун лидери Мурсалым Өмүрзаковду кармашкан. Кармоо учурунда ал Бишкектеги Чүй проспектисиндеги үйлөрдүн биринде ижарага алынган батирде болгон. Белгилей кетсек, Мурсалым Өмүрзаков 2020-жылдын күзүндө колониядан бошотулган. Буга чейин социалдык тармактарда Өмүрзаковго мыйзамдагы ууру тажысы тагылгандыгы тууралуу маалымат тараган. Бирок ички иштер министрлиги бул маалыматты четке каккан. Босс, согласен? Ладно. Тез жардам келбей койгонунан эркек киши жубайынын төрөтүн өзү кабыл алды. Бишкек шаарынын тургуну жубайынын төрөтүн үй шартында өзү кабыл алды. Себеби тез келе турчу тез жардам кызматкерлери чакырууга абдан кеч келишкен. Бул тууралуу Facebook колдонуучу жазып чыккан. Анын айтымында жубайынын толгоосу 17-январда башталган. Ошол күнү саат 21:30да биз ооруканага келдик. Гинеколог аны карап чыгып, кудайларынын жана башкаларынын атын карганып, бейшембиге чейин төрөбөйт деп кайткан болчу. Биз үйгө кайтып келдик. Түнү бою аялым кыйналды.
Толгоосу күчөдү. Саат 8:00-дө бардыгы башталды. Мен тез жардамды чакырдым, бригада жөнөтпөй коюшту. Мага эч кандай кеңеш беришип да коюшкан жок. Чалсам кайра телефонду өчүрүп салып атышты. Жубайым абдан кыйналып калгандыктан жардам күтүүнүн кажети жок экенин билдим да өз колум менен төрөтүп алууга мажбур болдум, дейт Бактылуу ата. Сырткы кийимдери муз болуп тоңуп калган Тайманбас өрт өчүрүүчү кызматкерлер. Якутск шаарынын өрт өчүрүүчүлөрү катуу чилдеде жумушка чыгып, өрт өчүрүп жумуш ордуна кайтып келишкенде кийимдери толугу менен тоңуп калган. Видео тасмада 2 адам тоңуп калган коргоочу костюмдарын балта жана атайын шаймандар менен тазалоого аракет кылып, аларга башка кызматкерлер да жардам берип жатышканын көрүүгө болот. Ал эми бир топ калың муз капталган коргоочу баш кийимдерин жерге уруп гана муздан арыла алышкан. Өрт өчүрүүчүлөрдүн бири өзү чечинип, кемерин чече албай койгон. Жардамчылар темир шайманды рычаг катары колдонуп, кысымын бошотууга туура келген. Алардын достору окуяга күлүп, эч нерсесин сындырып алба деп тамашалап жатканын угууга болот. Маалыматка ылайык ал күнү Якутск шаарында аба ырайы -54 даражага жеткен, дейт Назар Ньюс чекиткежи сайтында. Ужин, иди разогрей. Помнишь анекдот про ужин? Иди разогревай. Давай я. Давай. Давай я дёрну туда. Не. Я пытаюсь были. Не ломай кашу. Новая. Он тебе новый выдаст. Уна менен сүйрөп итти аяосуз кыйнаган видео тарады. Казакстан айылдарынын биринде айдоочу унага итти байлап жолдо сүйрөп бараткан видео талкуу жаратты. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышууда. Видео тасмада жаныбарга боору уруган аял унаны токтотууга аракет кылганын көрүүгө болот. Ал эми видеону көргөн коомчулуктун көпчүлүгү комментарийлерге Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токоевдин расмий аккаунтун белгилеп, эмне болуп жатканын карап чыгууга, ошондой эле жаныбарлардын ээлеринин мындай аракеттерин токтотуу чараларын көрүүгө үндөштү, деп элдик медиа сайты жазып чыкты. Вот смотрите, что делается. Ведет собаку на машине, Куянды поселок. Я как зоозащитник, как волонтер. Смотрите, что творит. Смотрите, что творит. Элдин өмүкелерине көзүн күйөт. Элдин өмүкелерине көзүн күйөт деп Бекнур аттуу жаран Facebook баракчасына жазып, коомчулукту таң калтырган видео жүктөдү. Ал видеодо акылдуу текенин ээсинин айткандарынын барын жасаганын, кел десе келген, баш кийимди чеч десе чечип кайра бергенин көрүүгө болот. Аркама чык, аркама. Тумактал. Чапчы. Тумак бер. Молодец. Башынан алгын тумакты. Тумакты башынан ал. Башынан ал, тумакты башынан ал, чапчы. Тумакты башынан ал. Кайдан бер? Yok dedi çatın. Bulay kılıp taşladı biz onu. Düş başına, düş. Çık başına. Yem arkama çık. Arkama. On молодец. Telle. Arkam telle bu. Hatta telle. Arkam telle. Ana. Бул күнкү интернет айдыңында мына ушундай маалыматтар болду. Күнүңүздөр жакшы жаңылыктар менен улансын. Саламатта калыңыздар.